Арбаңыз кадырлуу көрүүчү, ЛТР телеканалында түз эфирде күн маек берүүсү көрсөтүүнү улантат. Аны мен Бакберди Баязбеков алып барам. Кыргыз эли Борбор Азия чөлкөмүндө эң тарыхы терең кенен эл экени талашсыз. Жалпы 3000 жылдык тарыхта кыргыздар Енисей кыргыз каганатын, ошондой эле Улуу Кыргыз дөөлөтүн түптөөгө жетишсе, жүздөгөн жылдар аралыгында мамлекети жок, ар кайсы элдин карамагында дагы жашап келүүгө аргасыз болушкан. Бирок ошол тарыхтагы кыйынчылыктарга карабай кыргыз маданиятын жана тилин сактап келген. 1991 жылы өлкөбүз эгемендүүлүккө ээ болгон жылдардан тартып Кыргызстанда улуттук деңгээлде идеологияны калыптандыруу боюнча маселелер көтөрүлүп, бирок иш жүзүнө ашкан эмес. Өлкөнү өнүктүрүүгө багытталган алдыңкы максаттар, келечекке карай жол, идеялардын топтому аныкталып, оңгу жол 2024 жылдын соңунда президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен бекитилген болчу. Биз бүгүнкү эфирде түпкүлүгүбүзгө кайтуу менен келечекке кадам таштоо болгон улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик оңгу жолу тууралуу сүйлөшөбүз. Бизде конокто тарых илимдеринин кандидаты Кыяз Молдокасымов, ошондой эле юстиция министринин ордун басары Орозбек Сыдыков мырза келген. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Кош келипсиздер, агай. Агай, алгачкы суроо сизге. Мынакей дүйнө азыр биз мындай ааламдашуу бир доорунда жашап жатабыз. Бул учурда ар бир улут өзүнүн иденттүүлүгүн, баалуулуктарын сактоого аракет кылууда. Анын катарында ушул улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик аталышындагы оңгу жолдун максаттарды ишке ашырууда мындай канчалык деңгээлде жардам тиет? Эми биз эгемендүүлүктүн ушул соңку 34 жылдын ичинде оош кыйыштуу окуяларга аябай көп кабылдык. Өлкөнүн ушундай бир экономикалык таланып тоноолуусуна, келечекке болгон ишенимдин жоктугуна, анан ар кандай кыргыз эли кылымдар бою сактап келген оңгу жолунан алыстап, айрым бир институттардын жоголуп бара жаткандыгы биздин ушул эгемендүүлүгүбүзгө, жалпы улуттук иденттүүлүгүбүзгө бир топ коркунуч туудуруп баштаган. Мына ошондо жалпы улутту, жалпы элди келечекке бир ишеним жаратып, дымак жаратып, анан дем берип, дем жаратып, анан келечекке бир улуу максаттарды коюп, ошого бир ынандырып, анан ушул абалдан кантип чыгып кетебиз, ошого жол көргөзүп, ушундай бир берген өзүнчө бир идеология, же болбосо идея сөзсүз түрдө керек экен. Себеби биз ошол жана бир мезгилде Советтер Союзунун мезгилинде коммунисттик идеологиянын капасында отуруп көнүп калдык. Капастан чыккандан кийин деле биз ошондой бир капаста эңсей бердик. Бизде бир идеология болбосо, бизде бирдиктүү бир келечекке жетелеген, ишеним жараткан ушундай бир улуттук идеология жок болсо, бизде баары бир өнүгүү, биримдик, ынтымак, келечекке болгон улуу максаттар жок экен деп туруп, ошону көп жалпы кыргыз жарандар да көп айтып, биз ошону көп шылтоолоп да келдик. Чындыгында биздин мамлекеттик идеология буга чейин биздин баш мыйзамыбыз жаштакай жазылып, идеология катары деле каралып келген. Анан ар кайсы мезгилде, мына Акаевдин мезгилинде Манастын 7 васыяты деп, Бакиевдин мезгилинде улуттук биримдик аркылуу өнүгүү деген ушундай идеологиялык доктрина дейбизби, же болбосо ушундай багыттама дейбизби, ушундай иштелип чыгып, бирок алар ишке ашпай калган. Себеби бул канчалык жакшы мыйзам кабыл алабызбы, же идеологияны жаратып, идеялардын жыйындысын элге ушундай сунуштайбызбы? Эгерде ошол мыкты идея, мыкты идеологиянын алып жүрүүчүлөрү, аны ишке ашыруучулар, мамлекет башчылары эгерде ошондон теңирден тескери иш кылса, ал идеология эч качан элге сиңбейт экендигин биз көрдүк. Себеби бул тазалыкты туткан, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн бүт кен байлыктарыбыздан баштап бүт болгон ресурстарыбыз ушундай мамлекетке кызмат кылыш керек экендигин, мамлекет башчылары болсо мамлекеттин келечегине кам көргөн таза инсандар, коррупциядан алыс турган инсандар болуш керек экендиги бүт баардыгы жазылат. Бирок келип эле ошо эки мезгилде тең үй бүлөлүк коррупциялык система орноп, өлкөдө таланып, тоноолуп, ушундай бир кайрадан коррупциянын бир мекенин айланып кеткен учурда, кандай идея болсо дагы, идеология болсо дагы ал ишке ашпашыбызды көрдүк. Эми бизде өлкөдө чыныгы жанагы өз мезгилинде
чачылган, тондолгон, таналган ушул мамлекеттик байлыктардын баардыгын кайра кайтартып, мамлекетти бир өнүгүү багытына салып аткан ушу коррупция менен катуу, кылмыштуулук менен катуу күрөшкөн мезгилде ошо чыныгы бир идеялардын жыйындысы, идеология керектигин мына мезгил өзү көргөзүп атат. Ошон үчүн биздин ушу президент өз мезгилинде көп жылга кызмат кыла турган, элге ошондой ишеним жарата турган, ошондой бир идеология иштеп чыккыла деп атайын жумушчу топ түзүп, анан ошо жумушчу топтун ичинен дагы бир 7-8 адам отуруп алып туруп, мына ушул улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик, оңгу жолу деп туруп, өзүбүздүн нукура 3000 жылдык тарыхыбызга, өзүбүздүн наркыбызга, өзүбүздүн салтыбызга, өзүбүздүн тарыхыбызда тажрыйбабызга таянылган ушундай бир кыска нуска улуттук идеология иштелип чыкты. Ушул улуттук идеологияны буюрса, эми мына бийлик дагы өзүнүн аткарган иши менен ушу айткан сөздөрү бири-бирине төп келип турган учурда жалпы элге ушундай бир ынаным жаратып, дем жарата турган ушул документ, ушул оңгу жол жаралды. Буюрса, ушул оңгу жол эмне экендигин маңызын түшүндүрүп берүү үчүн бүгүнкү күндө мамлекеттик катчы баш болгон ошол улуттук насааткерлер, анан ушул даярдалган лекторлор ушу жерлерге барып элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атат. Анын ичинде мына силер дагы маалымат каражаттары, анын ичинде элтер да, элге жакын элтер деп коебуз. Ошо элге ушул жагын жакшынакай түшүндүрүп берип атасыңар. Эгерде бул жарлыкты президент өткөн жылы 18 декабрда кол койгон 369 жарлыкты элге түшүндүрбөсөк, ел анын маңызын терең билбесе, анда бул оңгу жолго деле көпчүлүгү ишенбей, аны сиңире албай калышы мүмкүн. Ошон үчүн биз буну жалпы элге жетик тил менен, жалпы элге ушундай сиңирип, түшүндүрүп, андан кийин гана ошол жарлыкты бир жандуу механизмге айландыралы деп ошого аракет кылып атабыз да. Түшүнүктүү. Рахмат агай. Орозбек мырза, мынакей оңгу жол аталышына түшүндүрмө берсеңиз. Негизи эле бул баягы латын тилинен доктрина деген сөздүн кыргызчасы да, анан коомчулукта мындай түшүнбөгөн ача пикирлер пайда болууда да, доктрина эмне, оңгу жол эмне, кыргыз тилинде мааниси кандай депчи. Так ошол түшүндүрмөсүн берсеңиз. Туура айтасыз. Доктрина деген ошол латын тилинен бул окуу, мугалим же илим деген сөз. Ошодон доктор деген сөз да кошулуп келип чыккан. Эми бул саясий же социалдык же философиялык бул ой тутумдардын концепциясы багытын бул доктрина деп келебиз. Бирок деги эле ушул термин түшүнүктөрдө дагы бул адамдын, улуттун аң сезимин калыптануусуна өсүп келе жаткан муунда бул абдан маанилүү ролду ойнойт. Анткени бала эс тарткандан баштап бүт илимге, технологияга, дүйнө тааныга байланышкан сөздөрдү чет жактан укса, ал өзүнүн мындай өндүрүүчү жаратман эмес, бир колдонуучу улуттун өкүлүндөй сезе башташы мүмкүн. Бирок ошол эле учурда биздин тилибиздин көөнөлүгү, тереңдиги, анын байдыгы бул бүгүнкү күндөгү кандайдыр сөз терминдерди колдонууга толук мүмкүнчүлүк берет. Бул жерде ошол оңгу жол деген сөздү дагы бул ошо оңгу, өзөктүү, түпкү, негизги жол деген сөз болуп атат. Эми бул жерге киргизилген түшүнүктөрдүн баардыгы бул тез элтен эле ошол 3000 жыл, 4000 жылдан бери эле тарыхта колдонулуп, айтылып, элдин кан жанына сиңип, оозеки жазуу түрүндө болсо элдик фольклорлордо айтылып келген. Бул ошол топтоштурулуп, бүгүнкү күндүн талабына ылайык документтештирилип, мыйзамдаштырылып, бул коюлган нерсе. Бул ансыз деле бул биздин түбүбүздө болуп келген болуп атат. Эми мына биз термин түшүнүктөр дегенде биз аябай терең изилденген бир чындыктын бир айкалышы деп эле түшүнүп көрөбүз. Негизинен термин деген сөзү деле өзү латын тилинен, бул чек же чек ара деген сөз. Андан сырткары биз көп колдонгон терминдерди деле мындай чынын айтканда такыр маанисине же бир мазмунуна дал келбеген, айкалышпаган сөздөрдү колдонуп келебиз. Мисалы, комедия деген сөзү бүгүн жанр койсок, ал комедисттин урматына шапар тээп майрамдоо күнү деген сөз. Же трагедия бул эчкинин ыры деген сөз. Биз аны бир мындай кайгыруу жанр дейбиз. Ал эми газета деген сөз бул итальян тилинен бул сагызганды билдирет. Бул сагызгандын сүрөтү түшүрүлгөн, тыйын болгон, ошого солдаттар, жоокерлер жаңылыкта окуп турган. Көрдүңбү? Банк деген бул стол деген сөз.
Бул мындай мисалдарды кыла берсек аябай көп. Анысы каардай биз жана буга чейин дагы жолугушуу презентацияларда айтылып келгенде мына индеец деген терминди колдонобуз. Чынында бул Христофор Колумбдун бул адашып калган эле Индияны аштым деген сөзү. Бүгүнкү күндө биз бүтүндөй эки континенттин түпкүлүктүү кызыл денелүү элдерди 30дан ашык улуттун өкүлүн биз индеецтер деп атайбыз. Ошонун кесепетинен мына бүтүндөй Латын Америкадагы мамлекеттер бүгүн өздөрүнүн аталыштары эмес, сырттан келген цивилизациянын аталыштары менен. Мисалы Бразилия деген сөз ал дарактын аталышы, Аргентина бул күмүштүн аталышы, Уругвай, Парагвай дарыянын аталышы, Боливия Симон Боливардын атынан, Колумбия Кристофор Колумбдун, Суринам Америка Веспуччунун атынан. Мындай мисалдар толтура. Көрдүңүзбү? Бир кишинин атынан бүтүндөй мамлекет эле эмес, бүгүн алардын улутун да атап койгон болду. Негизинен алар дагы аябай чоң, бай, мындай альтернативалык тарыхты цивилизацияны жараткан элдердин өкүлдөрү да. Анан ошону биз түшүнүшүбүз керек да. Бул бизге айтылган сөздүн баары эле ал бизде ага алмаштыруучу сөз эмес, жоктугунан эмес, аны ушул бул көбүнчө экономикалык пропаганданын маалыматынын таасиринен келип атат. Ошондуктан бул жерге киргизилген биздин сөздөр бүгүн ошол оңгу жол, доктринаны, стратегияны баш багыт деп алмаштырып аткан бул биздин өзүбүздүн төл маданиятыбызга туура келген, бул биздин сөздү айта алган. Мисалы, Манаста 500 миңден миллион сапка чейинки сөздү айтып атат. Манаста вулканды жанар тоо деп айтып атат. Бүгүн биз вулкан деп эле колдонобуз. Космосту айтат, ал жерде көк деп же аалам деп дагы башка. Бул көрдүңүзбү? Бул ушул сөздүн байлыгын бул колдонуу, бул маданият, бул элдин ушул изденүүсүнөн, жаратылуусунан. Эми бул биз эми Кудайга шүгүр азыр идеологиябызды өзүбүз жолго алып, колго алып келе атабыз. Жанагы Кыясага айткандай, капастан чыккандан кийинки деп мисал айткандай, мындан ары биз ушу улантып, бул сөздөр жаңыдан киргизилгени жок. Бунун болгону бизде айтылып келгенинин бул уландысы болду. Демек, биздин түпкүрдө бул болгон нерсе, бул баягы физиканын мыйзамында деле жоктон бар болбойт, бардан жок болбойт. Демек, бул бар нерсенин улан. Кээ бир учурларда бир оюш-кыйыш, омал төкмөл же бир башка элдердин бир мындай кол астында калганда ал басылышы мүмкүн, бирок ал жоголуп кетпеш. Түпкүлүгү бар, Түпкүлүгү бар. Анткени ал өсүп чыгат. Мисалы, табияттын мыйзамын деле өзүңүз карап көрсөңүз, сиз эгер мүнүшкөр болуп алгыр кушту жумурткадан чыккандан бери таптап бир мезгилдүү келгенде сиз аны кой берсеңиз, ал сиздин колуңуздан жем жеп, сиздин кызматыңызды кылып көнгөнү менен аны барып бирөө багып алса, ал бирөөгө өтөт, же ал өзүнүн түпкү кайталангычтык жанагы жапайы дүйнөдө жашоогон эркине ал бир жылга жетип жетпей кайтып келет. Демек, ада генетикалык жактан да ойгонуу процесси бар. Кээ бирде биз мына 90-жыл кийин туулган муунду каралбай калган муун деген менен балким бул жерде да бир жакшылык бар. Ал эркин муун ойгонуу, кайра өзүнүн түпкү кодун пайда кылууга түрткү бергендир ушул учурчу. Ошон үчүн бул табият, мисалы, күнөс канада колдо өсүп жүргөн өсүмдүктөр деле аларды карабай койсо ал жапайылашып кетти деп коет. Жапайылаш деген жок. Ал түпкү өзүнүн кодуна, табиятына ал түшүп барганы да. Бул адам деле, эл деле, улут деле, маданият ал ошондой болот да. Ал өзүнүкүн табууга дайым изденип келет, изденүү менен ал келет. Ошондуктан биз агай айткандай, мына Кытай булактары айткандай, биз мамлекет куруу тажрыйбасына улуу дастан, биз ушундай бир элдик эпикалык жанрларды чыгарып, оюндардын түрлөрүн чыгарып, аны биздин жашоого айкалыштыргандан кийин бул баягы көрөнгөсү, түпкүлүгү бар эл ушул кайра биздин намысталып улуттук дем, бул улуттук дем деген сөз дагы Лев Гумилевдо пационаризм деген бир терминди да киргизген. Ошо улуттун баягы кээде өйдө, кээде төмөн болуп, кайра бир учурларда анын күчөп кетиши, ошо пационаризм. Ал ошол латын тилинен ал улутка болгон сүйүү дейт. Эми улуттук дем, улуттук ушул сүйүү кайрадан көтөрүлүп, өзүнүн жанагы багытына келип кетүү процессинин алдыдабыз да. Түшүнүктүү. Кыяс агай, мына бизде буга чейин деле көп мыйзамдар алгач орус тилинде жазылып, андан кийин эне тилге которулган учурлар көп эмеспи? Анан бул идеологиялык багыт оңгу жол кыргыз тилинде жазылды негизи. Негизи эле канча аны иштеп чыгууга адам катышты? Эми жана президенттин жарлыгы менен атайын комиссия түзүлгөндө бир 40-50дей адам болду. Ушул идеологияга жакын бүт адистердин баардыгын
инсандардын баардыгын топтоп бир 2-3 ай ошол жыйын өткөрүп жүрдүк. Анан чындыгында алардын баардыгы улуттук идеологияны аябай жакшы түшүнгөндөр. Отуруп жыйында сүйлөсө бери дегенде эле бир 30-40 мүнөттө жөн эле сүйлөп койгондор. Анан ошон үчүн алардын идеяларынын баардыгы ошо 30-40 мүнөттөн бери сүйлөп, ар кандай идеяларды сунуш кылды. Ошолордун баардыгын анан сырттан бир 400-500дөй сунуш келди, каттар келди. Алардын баардыгын баягы иретке келтириш үчүн жумушчу топтун ичинен атайын дагы бир чакан топ, ачыгын айталы, бир жума отурдук. Мына 7-8 адам, анын ичинде мына Орозбек мырза өзү дагы бар. Окумуштуулардан, юристтерден, философтордон түзүлгөн ушундай топ Аларча резиденциясында бир жумадай отурдук. Анан бир жумада биз отуруп топтолгон ошо сунуштардын баардыгын эске алып, анан ошол кыска болсун дедик. Соңку мезгилде улуттук биримдик аркылуу өнүгүү бул 150 беттин тегерегинде болчу. Анан биз айттык, бүгүнкү күндө узун текстти эч ким окубайт. Кыска гана нуска болсун деп туруп, анан эгерде ошол мына негизги биз оңгу жолго 7 багытты киргизсек, ошол 7 багыттын ар бирин том-том кылып туруп китеп кылып чыгарсак болот. Азыр анча эле китептер жазыла баштады, бирден китеп, ар бир пунктка бирден экиден китеп жазылып атат. Келечекте буюрса ошондой жазылат, чечмеленет. Анан биз ошо кыска болсун деп туруп, ошо баардык багыттардын баардыгын ошо ичине киргиздик. Анан ушу багыттар боюнча жакшылап иш алып барып, ошолорду өнүктүрсөк элек, келечекте ошол биз кайра жаралабыз. Кайрадан ошондон бир дем пайда болот. Кайрадан дем жигерге айланат. Жигер менен ушунчалык шыктанып, баягы иштеп баштаганда бул таптакыр чоң бир күчкө айланат. Адам ресурсу деп атпайбызбы? Кээ бир мамлекеттер кен байлыктары деле жок, адам ресурстары менен бүгүнкү күндө өнүгүп атат. Кээ бир улуттар ушунчалык бир оор мезгилден, деградациядан ушундай бир жаңы бир идея, жаңы бир идеология менен чыгып кеткен учурлар көп. Мисалы үчүн мына Япония 2-чи дүйнөлүк согуштан кийин атом бомбасы ташталып, анан улут ушундай баягы алсырап, өзүнүн ушундай бир абалында алар айтышты, биз деген тарыхта өтө мындай күчтүү, бир мезгилде күчтүү улут элек го, эл элек го. Биз кайрадан Япон духун жаратып, анан европалык илим, билим, технология менен жаңы өнүгүүгө жетишебиз деп туруп, анан ошол менен мына 50-жылдардан баштап эле тездик менен өнүгүп, бүгүнкү күндө бүт бардык жагынан япондор бүгүнкү күндө уюмдашкан калк жагынан, эски тарыхтагы тажрыйбаларын колдонгондугу менен, өзүнүн салты менен, наркы менен өзгөчөлөнгөн улутка айланып турган ушундай бир өнүгүүгө жетишпедиби? Бизде эле кыргыздарда ошондой мүмкүнчүлүк бар. Кыргыздар деле ушундай бир өнүгүүнү самаган, тез өздөштүргөн, анан нукура нарагында баягы оргуп кайнап турган өзүнчө бир оту жалыны бар болчу да. Анан ошол отун жалынын бир мезгилде ошол эгемендүүлүктүн доорунда улам суу куюп отуруп турган өчүрүп албадыкпы? Анан ошону кайра жалындатыш керек болуп атат, дем жаратыш керек болуп атат. Анан мына баягы кыска топ ошол ашып барса 15 беттен ашпаган түшүндүрмөлөр менен бир 20-25 бетке жетпеген жакшынакай ошол оңгу жолдун текстин нукура кыргыз тилинде жараттык. Ачыгын айтыш керек. Эң алгач биздин баягы жумушчу топко бир мындай үлгүсү иштелип чыкты эле. Анда баягы орус тилинен ушундай которулуп бир өзү ошондой бир кыргыздан баягы алысыраак бир жазылган тилде, түшүнүксүз бир тилде жазылган бир текст пайда болгон да. Анан биз ошону баягы талкуулап атканда айттык, бул бизден азыр таптакыр алысыраак текст экен. Себеби орус тилинен кыргыз тилине которулганы көрүнүп турат. Андан көрө биз отуралы дагы ушуну нукура бир кыргыз тилинде жазып көрбөйлү дедик. Анан ошонун баардыгына жанагы терминдердин баардыгын которуп элге түшүнүктүү болсун дедик. Мына Орозбек мырза дагы айтпадыбы? Кандай терминдерди жазганбыз. Ошонун ичинде мына улуттук билгелер деп ошондой киргиздик да. Улуттук билге, улуттук элита. Улуттук элита. Улуттук элитаны улуттук билгелер дедик. Эгерде кайсы бир мамлекетте, кайсы бир улутта улуттук билгелер жок болсо, бул ал элдин трагедиясы.
ошол улуттук элита, улуттук билгелер, улутту алдыга алып жүрүүчү, идеяны берүүчү чоң бир күч. А бизде соңку мезгилде жана баалуулуктардын баары алмашкан мезгилде улуттук билгелердин ушунчалык аброю төмөн түшүп, босоого отуруп, анан кийин жанакы ар кандай жолдор менен байыган, анын ичинде эми таза бизнес менен да байыгандар бар, уурулук жол менен дагы байыгандар бар, коррупциялык жол менен мамлекетти талаптонуп, менчиктештирип алган ушундай бир байыган адамдар төргө өттү дагы. Улуттук билгелер ушунчалык бааланбай калды. Алардын айткан сөздөрү угулбай калды. Анан ошонун натыйжасында мына парламентте улуттук билгелердин өкүлдөрү отурган жок. Жалаң жанакындай китеп окуй албаган, бирок акчалуулар отурду. Өздөрүнө керектүү жанакындай бийлик бөлүштүрүү, байлык бөлүштүрүү, өздөрүнүн тиешелүү мыйзамдарды кабыл ала баштады. Бул деген улуттук билгенин, улуттук элитанын жоктугу, бул улуттун ошол мамлекеттин бир ушундай бир трагедиясы. Ошон үчүн биз мына ошол улуттук дем дүйнөлүк бийиктик оңгу жолуна ошолордун баарын киргиздик. Эми жанакы баалуулуктар, аңтар теңтер болгон баалуулуктар кайра өзүнүн ордуна келиш керек. Кыргыз эч качан материалдык байлыкты биринчи орунга коюп, анан кайсы бир мамлекет ошол адамды сатып алайын десе дагы сатып алган эмес. Кыргыз дайыма ар намыста бийик койгон, сатылбаган эл болгон. Айткан сөзүнө бекем турган. Айткан сөзү эгерде аткарылбаса, ал баягы өлүм менен катар эсептелген. Намысы өлдү деп туруп. Анан ошон үчүн ушулардын баардыгын биз ушу улуттук оңгу жолуна киргиздик. Буюрса, ушунун ар бирин элге кеңири түшүндүрүп, ошого бир жетсек, эл дагы ошого ынанып, анан бирдиктүү идея менен алдыга жыла баштасак эле, биз деле япондордон калышпаган ушундай бир өзгөчө күчкө ийбиз да. Ага, кечириңиз, бизге берилген убакыт соңуна чыгып баратат. Мен болсо бир нече суроодон жооп алгым келип атат сиздерден азыр. Орозбек мырза, айтсаңыз, мынакей жаңы ушул кабыл алынган идеологиялык багыттагы оңгу жол мурдагы Манастын жети осуятынан негизинен эмнеси менен айырмаланат? Эми Манастын жети осуяты деле бул Манас эпосунда айтылган принцип таянымдардан келип курастырылган. Мисалы, мен жана сөзүмдүн башында айткандай, бул жерде кирип аткан сөздөрдүн эч бир жаңысы жок. Бул биздин элибизде кан жаныбызда болгон. Мына азыр Кыяз ага айткан улут билгеси дегенде да балким кээ бирлерге жаңы угулаттыр. Бирок биздин тарыхты карасак, алып билге, ынанчы алып билге каган деген статустар болгон да. Билге деген ушу билүүчү, данышман, көрүүчү, көрөнгөз терең адамдарга билге деген статус берилген. А биз бүгүн мына улут элита же башка интеллигенция деген сөзгө мунун ошол мындай альтернативалык окшоштугун алып келип атабыз да. Эми Манас биздин ал талашсыз биздин руханий байлыгыбыздын туу чокусу, жана ал өзөгү, ал кыргыздын анын идеологиянын биздики бул жерде деле байкасаңыз жарлыкта ошо Манас атанын үч илтигинен, анын ошол таянымдарынан келип чыгып атат да. Эми Манастын жети осуятын мен мына ошол союз таркаганда мен 4 жашар бала болчумун. Кийинки учурларды мен жаштыгым менен көргөндү айтсам, эмне үчүн сиз сиңип кетпеди дегенди айтып атасыз да. Эми кагазга жазып эле аны илип койгон менен ал идеология болбойт да. Аны жеткиз, аны мектепте жатта деген менен аны менен болбойт. Ага заманга жараша эки этап менен, бул медиа тармак менен заманга жараша жеткизүү, экинчи ушул баягы интеллигенция, коомдук активист билгендер менен жеткизүү. Эмне себептен? Себеби кээ бирлер айтышы мүмкүн, ал кезде жакырчылык болду, эл ачка болду, ага идеология көңүл бурбады. Жок. Бирок ошол кезде акча каражат тартыш болсо да, жүгөрүсүн алып барып, тоогун алып барып, индийский кинолорду, Ван Дам, Джеки Чандарды кассетадан көрүп, курсак ач болсо дагы Джеки Чан, Ван Дам, Брюс Ли болом деди да. Бул дагы бир сырттын идеологиясын ошол малдагы кино медиа менен таасири болду. Ал эми экинчи жагын айтсак, эмне үчүн мындай түшүндүрүп группа менен жеткизүү? Мындай сыртынан билинбеген менен медиада жок, бирок диний агымдар, секталар, радикалдар, мындай адамдарды тартуу жолу менен алар да өзү бир топ чаржайт болуп орношуп алышты да ошол боштук жылдарында. Туурабы? То есть идеологияны, демек мындайча айтканда, эки жол менен, заман менен бул медиалаштыруу менен бизде мына
улуттук же тарых бир патриоттулук боюнча кинолор тартыла баштаганына аз гана жыл болду. Ага чейин дээрлик кыргыз киносунан дагы жок болду. Анткени доор алмашып, илгери дастан, эпос башкаларды отуруп манасчылардан же жомокчулардан уксак, кийин газета чыкты, басма заман артка кетип, телевидение чыкты, эми бүгүн интернет чыкты. Демек, маалыматты жеткизүү жайылтыны ошонун жакшы жагына буруу менен, ошону пайдалануу менен буну алып кетиш керек дейм да. Экинчи тарабы дагы кечиресиз, Орозбек мырза, бизге берилген убакыт соңуна чыгып калып атат да. Биз эми жетекчилик менен сурап, буну дагы кененирээк талкуулап элге сиңиргенге аракет кылабыз агай. Негизи принциптери ичинде таянымдары көп экен, максаттары 7 максаттан турат экен. Мен дагы абдан көп суроолорго жооп алгым келип атат, бирок убакыт соңуна чыгып калды. Ушуну менен биз бүгүнкү берүүнү жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирден кайра сиздерди чакырууга аракет кылабыз. Кадырлуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүнкү күн маек берүүнү жыйынтыктайбыз. Бизде конокто тарых илимдеринин кандидаты Кыяс Молдокасымов жана юстиция министринин биринчи орун басары, Орозбек Сыдыков мырза болду. Эфирди сиздер ЛТРдин YouTube каналынан жана Facebooктагы баракчасынан көрө аласыздар. Берүүнү мен Бакперди Баязбеков алып бардым. Кечиңиздер көңүлдүү болсун.